Учурда жаш балдар арасында ич өткөк оорусу күч алууда. Андыктан облустук ооруканага бир күндө 40ка жакын наристенин ич өтүп, дене табы көтөрүлүп кайрылышууда. Дарыгерлердин билдиргени боюнча ич өткөк оорусу мезгилдүү оору болгондуктан көбүнчө кир кол аркылуу адам организмине кирген вирустар бул ооруну козгойт. Бүгүнкү күндө бизде жугуштуу оорулардын ичинен сезондук оору башталып атат. Бул ич өткөк оорусу бир күндө биздин ооруканага бир 30-35 тегерегинде оорулар кайрылып атат. Ал оорулардын көбүн эсеси жаш балдар. Жаш балдардан көбүн эсе 1 жаштан 5 жашка чейинки жаш балдар кайрылып атат. Ал бул оору көбүнчө жайында колду жакшылап жуубагандан, жашылча жемиштерди таза жуубаган негизинен пайда болот. Ич өткөк оорусу азыркы бизде болуп аткан ич өткөк оорусу козгогучтары бул биринчи айта кетсем вирусная диарея дагы эле жүрүп атат. Андан тышкары жанагы бактериальная инфекция деп коебуз. Ошолор экөө чогуу жүрүп атат. Бактериальная диарея бул көбүнчө жанагы кир колдун оорусу. Көбүнчө кир колун таза алып жүрбөгөндөн, жана жашылча жемиштерди таза жуубай жегенден, азыр эми жайкы учурда күн ысыгына байланыштуу жанагы холодильникке сакталбаган, туруп калган тамактардын негизинде бул бактериальный ич өткөк жүрөт да. Ал эми вирусная диарея дегенибиз бул вирус козгойт бул ооруну. Ал вирус именно кишечникти поражать эткен негизинде ичин өткөзүп жиберет. Азыр бизде кайрылып аткан жаш балдардын көбүнүн эсеси температурасы көтөрүлүп, андан тышкары 1-2 жолу кузуп, анан ич өткөзүп атат да. Негизи бир күндө 3-4 жолу баланын ичи өтүп жүрсө, бул оору ич өткөк болуп эсептелет. Андыктан ата-энелер жаш балдардын ичи өтүп, шалдырап же кусуп баштаса, өз алдынча үй шартында дарылай бербей, дарыгерлерге көрсөтүүсү керек. Ич өткөк жукканда көбүнчө биринчи температура көтөрүлөт. Температура көтөрүлүп, анан кузуп баштайт. Анткени ал микроб биринчи ооз аркылуу жугат да. Ооз аркылуу жукканда, ал ооз аркылуу ашказанга жеткенде организм мүмкүн болушунча ошол микробду сыртка чыгарганга аракет жасайт да, аны куздуруп баштайт. Анан ал жерден микроб частично нары кишечникке өтүп кетсе, ал уже ичин өткөзүп баштайт. Бул да биздин организмибиздин ушундай жакшы организмден ушундай защитный биздин организм, бул защитный иммунитетибиз высокий болгонуна байланыштуу мүмкүн болушунча ошол кирген микробду, вирусту организм сыртка түртүп чыгарганга аракет жасайт. А если ал куздуртуп, андан ары ичи өткөндөн кийин канга сиңип кетсе, анан температура көтөрүлүп баштайт. Эми ич өткөк оорусу бизде азыр жакшы көп эле оорулар өз убагында келип жатат да. Если ал оорулуу үйүндө жатып берип, врачтарга кайрылбаса, аябай кузуп, андан ары ич өткөндөн кийин организмде обезвоживание пайда болот. Обезвоживание болгондо бала шалдырап баштайт. Кээде даже өзүнүн эсин да жоготуп коет. Андан тышкары жанагынтип кузу берип тамакты ичпей калат. Ошол өз убагында баланы врачтарга кайрылбаса, больницага кайрылбаса, ал обезвоживаниядан бала денеси кургап кеткенине байланыштуу көбүнчө осложнениясы болот. Бул гиповолемический шок деп коебуз, ошо шоковый состоянияга да келет да. Андан тышкары жанагы температурасы аябай көтөрүлүп кеткенде, температура 39-40 болуп кеткенде көбүнчө судороги да берет. Ошондой коркунучтуусу да бар. Кээде жанагы ич өткөк учурунда мамашалар өз убагында баланын ичи өтүп же кузуп баштаганда эле жанагы организмге керектүү
жанагы жидкости көбүрөөк бериш керек. Бизде организмде жанагы кузуп баштаганда организмдеги туздар, микроэлементтер ошол кузуу аркылуу же болбосо ич өткөк аркылуу сыртка чыгып кетет. Ошондо аябай бала шалдырап обезвоживанияга келет. Ошондо эң биринчи ата эне сразу жанагы туздуу суу аптекаларда сатылат, ригидрон, орса деп коет. Ошолордун составында жанагы туздар бар, организмге керектүү микроэлементтер бар. Ошолорду эртерээк берсе, бала батыраак айыгып кетет. Негизи ич өткөк оорусу кооптуу болуп эсептелет. Бизге даже өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылбай эле аптекада отургандардын көргөзмөсү менен эле алган дарылар менен бизге келип калышат да. Келет анан эмне дары иштиңер эле үйдөн десе, лапирамид иштейм, анан тетрацклин иштейм, анан жардам бербей койт дейт. Негизи тетрацкленди 7 жаштан үйдө бериш керек. Лапирамид деген дары да кичинекей балдарга болбойт. Негизи ич өтүү бул биринчи өзүнүн үй бүлөлүк врачтардын көзөмөлү менен, ошолордун көргөзмөсү менен гана дарыланыш керек да. Азыр биздин өзүбүздүн поликлиникада атайын пор кабинеттер бар. Ал жерде оорулуу ич өтүп келгенде, кузуп келгенде ал жерге киргизип алып, регидронду ичирип көрүшөт, туздуу сууну. Если регидрон ичип атып да бала болбой кусса, анда стационарга бизге жөнөтөт. А если оорулуу келип калып, үй бүлөлүк дарыгерлерге көрүнбөй келип калса деле, биздин өзүбүздүн пор кабинетибиз бар больницабызда. Ал жерден биринчи баланы отургузуп алып, туздуу сууну ичирип көрөбүз. Ага болбой баратса, анан кийин стационарга жаткызып, анан капельница коебуз. Көп эле азыр ата энелердин түшүнүгү балага капельница койсо эле батыраак айыгат деген ой менен келишет да, келип эле жаткызыш керек, анан капельница коюш керек деп. Капельницанын да өзүнүн показаниясы бар. Капельница койгондон көп жерден азыр жанагынтип анафилактический шокко алып келип баласын жоготуп алгандар да көп. Жанагы ошо капельница учурунда инфекция кирип кетиши да мүмкүн. Ошондон коркунучтуусу бар. Андан тышкары ошол внутривенно капать этип атканда бала канча капельница бүткөнчө ыйлайт. Бул да балага психический травма алып келет да. Бүгүнкү күндө ич өткөк оорусу менен кошо балдар арасында вирустуу инфекциялык оорулар дагы болууда. Биздин азыр ошо сезондук ич өткөктөн тышкары вирусная диарея дагы эле жүрүп атат. Бул вирусная диарея негизи жайында ротавирус деген бар, ошол да козгойт. А бирок биздин 2 жылдан бери кичинекей балдарга ротавируска каршы вакцина алышып атат. Буну обязательно алып коюш керек. Бул вакцина именно ошол жанагы ич өткөктү козгой турган вируска каршы да. А бул ротавирус и кышында да, и жайында да баардык убакытта козгой бере турган вирус болуп эсептелинет. Энтеровирус дегенибиз бар. Бул да ошо кишечный вирус. Бул да жуктуруп алгандан кийин, бул вирусту жуктургандан кийин, как ич өткөк катары эле кетет. Бул вирусту бактериальный инфекцияга экөөнүн айырмасы, вирусная диарея болсо биз эч убакта антибиотик бербешибиз керек. Ал вируска канча биз антибиотик берсек деле ал жардам бербейт. Анда мүмкүн болушунча ригидрон ичирип эле, анан кийин температурасын түшүрүп, мүмкүн болушунча анан температурасы көтөрүлсө парацетамол берип эле 3-4 күндөн кийин ал вирусная диарея айыгып кетет. Ошон үчүн өз алдынча үйдөн дарылай бербей, антибиотиктерин баарын бере бербей, биринчи врачка көргөзсө, врач аны вирустук диарея же бактериальный диарея, инфекционный диарея, ошонун айырмасын билип, ошого карата дарылашат да. Вирустук диареяны көбүнчө белгиси бактериальныйга караганда анда кичине жөтөлүшү мүмкүн. Биз обязательно тамагын көрөбүз, тамагы кызарып калат, температурасы көтөрүлөт, кузат. Андай балдарда даже ичи да катуу оорутат. Анткени жанагы кишечникте бездер жайгашат да. Ошол бездер жанагынтип тамагындагы без чоңойгондо кошо кишечниктеги ичи карындагы бездер да чоңоет.
ошол мезодинит деп коебуз, ошол да кичине чоңоюп калса ичин оорутат баланы. Андыктан ар бир ата эне балдарды өзгөчө 1 жаштан 5 жашка чейинки жаш балдарга өзгөчө көңүл буруп, алардын өздүк гигиенасын таза кармоосуна маани берген туура. Себеби ич өткөк оорусу кир кол аркылуу жана жуулбаган мөмө жемиштерден келип чыккан оору.